Түркия өлкөсүнүн Маданият жана туризм министрлигинин алдындагы ТИКА уюму бул күндөрү ыйык Рамазан айында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө азык түлүктөн жардам көрсөтүлдү. Бул жардамдарды өз дарегине жеткирип, ыйык Рамазан айында жалпы журтчулукту куттуктаган Жогорку Кеңештин депутаттары Дастан Жумабеков жана Марат Мураталиевдер жергиликтүү тургундарга тапшырышты. Türkiye memleketine, işkananın жетекчисине, Türk memleketinin Kırgızistan'daki elçisine tereң rahatçılık bilgizemин. Баягы кайрылуу устуз четке какпай, жылда ушундай жардамдар берип келет. Негизи Кыргызстан боюнча ТИКА ишканасы бүгүнкү күндө 1500 үй бүлөгө ушундай социалдык пакетин ушул улуу ороз айында жардам бергени турат. Ниет менен кармаган орозобуз кабыл болсун, ушул улуу ороз айында кылган бардык баталарыбыз, тилектерибизди Алла Таалам кабыл кылсын деген ниет менен ушундай иш-чараны жүргүзүп атабыз. Манас Бакайыт районундагы муктаж болгон үйлөргө таратып берилет. Бул Кудай болсо, бул болсо Алланын ыраазычылыгы үчүн болот. Дайыма ушундай иштерди кылып беребиз. Аталган уюм буга чейин бир катар жардамдарын көрсөтүшкөн. Бул ирет Рамазан айына карата берилген азык-түлүк жардамдарына жергиликтүү тургундар ыраазы. Ушундай эле жардам Бакайыт район аймагындагы аз камсыз үй бүлөлөрүнө дагы берилди. Жардам берген уюмдун өкүлдөрүнө жана Жогорку Кеңештин депутаттарына жардам алуучулар ыраазычылык билдиришти. Чоң ыраазычылык мынакей орозо күнүндө орозо пакетин таратып атат Оз ачарга. Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат. Ушундай иштерди дагы көп жасай беришсин. Ыраазычылык Бакайыт элинин атынан. Орозо айт күнүндө элге колдорунан келген жардамын берип, ыйык орозодо чоң сооп ишин кылып отурушат. Бүгүнкү келген депутаттарга жана Түрк элинен келген биздин биргелешкен элдерге ыраазычылык билдиребиз. Ушундай иш-чаралардан ары көп аткарышып турсун. Аз да болсо бул алып аткан адамдар ушул келип берип аткан депутаттарга жана Түрк элинин өткөргөн иш-чарасына чоң ыраазычылык билдиребиз. ТИКА уюмунун мындай кайрымдуулук иретиндеги жардамы жыл сайын уланат. Буга чейин ар тармакта алгылыктуу кадамдарга өз көмөгүн көрсөткөн бул уюм эл өкүлдөрү менен биргеликте алыда жакшы иштер мерчемделип жаткандыгын белгилейт. Bugün de burada bulunmamızın nedeni Биздин Türk кызматташтык жана координация агенттиги программасы бордош элдерге көмөк көрсөтүү максатында 1992-жылы уюшулган. Биз ыйык Рамазан айында азык-түлүк иретинде жардамдарыбызды берип келебиз. Өткөн жылы облустун Талас, Айтматов райондорунда берилген. Бордош кыргыз элинин орозосу кабыл болсун. Рамазан айы куттуу болсун. Bir paylaşması olarak Белгилей кетсек, ТИКА уюму буга чейин Айтматов районунун Курмаймак айылындагы бала бакчаны куруп берген. Ал эми алдыда Аманбаев айылына спорт комплекс курууну мерчемдөдө. Нурзбек Шаудымек уулу, Мелис Элебесов, Зина Ахматова, Талас облусу.